Республикасынын Конституциясынын 83-беренесинин 1-пунктуна жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 34-беренесинин 1-пунктуна ылайык 6-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 10-сессиясын ачык деп жарыялайм. Урматтуу депутаттар, бардыңыздарды сак саламатта көргөндөн кубанычтамын. Урматтуу депутаттар, кече Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык майрамын белгиледик. Бул улуу майрам, анткени эгемендүүлүк бул чоң дөөлөт. Ошол дөөлөттү сактап, көздүн карагындей сактап, аздектеп, өнүктүрүп, кийинки урпактарга өткөрүп берүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Мамлекетибизде ар качан тынчтык болуп, элибиз аман болсун, бөөдө кырсыктардан алыс болуп, биздин желегибиз ар качан бийиктиктерде жана ийгиликтерде желбирей берсин. Бардыңыздарды майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Майрамыңыздар кут болсун. Рахмат. Урматтуу депутаттар, өзүңөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын 2021 жылдын 20 августундагы 633 токтомуна ылайык Республика Ата Журт саясий партиясынын тизмесинен шайланган жаңы депутат Абдыкапаров Авазбек Абдуллаевич каттоодон өтүп келип, бүгүн ушул жерде залда отурат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын 2-беренесинин талаптарына ылайык депутаттык ыйгарым укуктары Жогорку Кеңештин алдында ант берген күндөн тартып уланат. Андыктан борбордук трибунага ант берүү үчүн Абдыкапаров Авазбек Абдуллаевичти чакырууга уруксат этиңиздер. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мен Абдыкапаров Авазбек Абибуллаевич. Мен Абдыкапаров Авазбек Абибуллаевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип,
Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримдин бүткүл элдик кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Рахмат. Урматтуу депутаттар, жалпы сиздердин жана өзүмдүн атымдан Авазбек Абдуллаевичке бекемден солук жана депутаттык ишмердүүлүгүнө чоң ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Иштериңиз ар качан ийгиликтүү болуп, эл үчүн кызмат кылып, ийгиликтерди жарата бериңиз. Урматтуу коллегалар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 44-чү беренесине ылайык фракциялардын жана комитеттердин иштери бүгүнкү күндөн баштап иштеп баштайт. Бардыгыңыздар ушул комитеттердин ишине жана мыйзамдардын долбоорлору боюнча активдүү катышып, иштерди улантышыңыздарды суранам. Ушуну менен кийинки отурумга чейин сак саламатта болуңуздар. Кийинки отурум кийинки жумада болот. Ага чейин комитеттер иш алып барат. Рахмат бардыгыңыздарга. Жыйынды жабыктап жарыялайм.